Мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн жаңы багыты иштелип чыгып, президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2030 жылга чейин өнүктүрүү улуттук программасын бекитти. Документ 4 артыкчылыктуу өнүгүү багытына таянат. Индустриялаштыруу, кластердик ыкманы колдонуу менен диверсификацияланган өнөр жай базасын түзүү жана жогорку нарктуу продукцияны экспорттоого басым жасоо. Региондук хаб Кыргызстандын геостратегиялык абалын пайдаланып, логистикалык түйүн жана транзиттик борбор катары өнүгүү. Айыл чарба жана туризм. Органикалык айыл чарба продукциясын өндүрүү жана туризмди өнүктүрүү аркылуу жогорку кирешелүү модельди түзүү. Жашыл энергетика, гидроэнергетикалык жана кайра жаралуучу ресурстарды колдонуу менен энергетикалык коопсуздукту камсыздоо жана жашыл энергияны экспорттоо. Программанын негизги максаты болуп жарандардын бакубатчылыгын жогорулатуу болуп саналат. Анан ошону ишке ашыруу максатында 8 максаттык көрсөткүч бекитилген. Бул 2030 жылга карата ичкүдүн продукциянын көлөмү 30 миллиард долларды түзүш керек. Жылдык өсүү темпи 9%дан кем эмес болуш керек. Жан башына ичкүдүн продукциянын көлөмү 4,5 миң доллардан кем эмес болуш керек. Ошондой эле жумушсуздукту 5%дан жогору чыгарбоо ошол деңгээлде кармаш керек. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк рейтингдерде позициясын жогорулатуу болуп саналат. Ошондой эле программада ичкүдүн продукцияны кеминде 30 миллиард долларга жеткирүү, жылдык экономикалык өсүштү 8%дан кем эмес деңгээлде камсыздоо каралган. Муну менен туруктуу өнүгүү боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүү максаттары коюлган. Бул программаны ишке ашыруу максатында 5 жылдык иш-чаралар планы иштелип чыгат. Ошол 5 жылдык иш-чаралар планын биз кеңири талкуулап, бүт өнөктөштөр менен макулдашып, мамлекеттик органдар менен чогуу жана ошондой эле жарандар менен чогуу иштеп чыкканга көздөп жатабыз. Ар бир жаран ошол иш-чаралар планына талкуулоого катышып, өзүнүн сунуштарын бизге жөнөтө алат. Ошонун негизинде ишке ашат. Бул программа мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо менен эл аралык аренада атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат деген ишеним бар. Ошондой эле жарандардын социалдык кепилдиктери, мамлекеттик башкарууну реформалоо, улуттук системаны өнүктүрүү, тышкы саясат жана улуттук коопсуздук боюнча бөлүмдөр да камтылган. Эң негизги бүгүнкү күндө бизге мен оюмча ошол экономикабызга абдан жакшы пайда алып келип турган, мамлекетибизге алдыга жылдырып турган бул сөзсүз ошол санаатташтыруу менен жашыл экономика. Биз аны унутпашыбыз керек. Андан сырткары мен оюмча мына жыл сайын бизде экономикалык көрүнүштөр абдан жакшы болуп жатат. Жыл сайын өсүштү биз көрүп атабыз 7%дан 9%га чейин. Анткени анын түздөн түз эмнени себеп бул жерде биздин бюджетибиз, консолидациялык бюджет 3 эсе өстү. Мына Кудай бурса амбициялык пландар бар, 800 миллиардга алып келүү. Бул мен оюмча Кудай бурса жакын арада биз бул жыйынтыктарды да көрөбүз да. Айта кетсек, эми 6 айдын ичинде өкмөт программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгып кабыл алышы керек. Жогорку кеңеш, сот органдары, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн стратегиялык документтерин жана иш пландарын аталган программа менен макулдашууга милдеттүү экени белгиленет. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, Регион, Бишкек.